Hurmatly teneler, salamatsыңыз Жылдызай. Агайга ыраазычылык билдиребиз. Мен кичине звуктан проблема болуп, көбүн укпай калдым. Экинчи бөлүмдөн баштап уктум. Ошо боюнча кичине айтып кетейин. Балдардын үйдө теле сабактарды, анан кийин онлайн сабактарды өздөштүрүүсүнү кантип контролдоо жана колдоо керектиги жөнүндө маалыматтарды айтып кетти. Аларды мен жазып алдым. Андан кийин булардын үстүндө иштейм деп ойлодум. Буга чейин ушул агай айткандай эле методдо иштеп аттык биз дагы. Берилген тапшырмаларды күндөлүктөргө жаздырып, кайсылары болду, эмнелер жакпады сага, кайсылар жакты деп ошентип балдарымды үйдөн колдоп, өзүм дагы сабактарга катышып, ар бир мугалимдердин эмне тема өтүп аткандыктарын видеолорун бүт көрүп, балдарым менен чогуу окуп атабыз. Андан сырткары адабий китептерди окуп атабыз алар менен. Балдарга окуттуруп, өзүм угуп, жакшы болуптур, анан эмне болду дегендей суроолорду берип, ошентип үйдөн биз онлайн сабак өтүп жатабыз. Саламатсыздарбы ата-энелер, мугалимдер, Жылдызай, агайга ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык балдарын ойлоп, ушул эмени уюштурганы үчүн мен кичине түшүнгөнүм боюнча айтып кетейин. Биринчи бөлүк боюнча биз балдарыбызга баардык шартты түзүп берүүбүз керек. Китеп, тетрадь, ручкалары баардыгы толук болуп, өздөрүнүн парта стулдары, анан телевизор, телефон боюнча теледен сабак боюнча алган сабактары боюнча шарт түзүп бердик. Баардыгы жетиштүү. Биринчи бөлүктө биз эмне кылыбыз керек? Буларга эң биринчи тазалыгын текшерип турушубуз керек экен. Анан кийин баягы сабакка бир күндө 24 сааттын ичинде канчадан 7 саат уктоо керек, 6 саат, 9-дан 3-кө чейин окуу керек, 4 саат ата-энесине жардам берип, анан 3 саат өздөрүнүн иши боюнча жүрүш керек экен. Анан экинчи бөлүк боюнча биз бул окуган тапшырмаларыны кайтарып мугалимдерге тапшыруусу, күндөлүктөргө жазып жатабы, жазбай жатабы, буларды текшерип, тапшырмаларды контролдоп, аныктама формулаларды жаттагандарын сурап, бышыктап турушубуз керек экен. Кутман күн, кандайсыздар, ата-энелер, мугалимдер? Биз дагы бүгүн агайдын конференциясына катыштык. Сиздерге чоң рахмат, мугалимдер, агай. Баардык шарттарды түзүп бергенбиз. Кыздарыбызга, балдарыбызга көзөмөлдөп турабыз. Силерге рахмат, чоң. Нурзат, сага дагы чоң рахмат. Эмесини столдун үстүгө лампа эске кебептир чын эле. Агай айтса азыр эсиме келип атат. Агай, сизге чоң рахмат. Билбегенибизди билдирип, балдарыбызга дагы үйрөтүп, бизди дагы үйрөткөнүңүз үчүн сизге рахмат. Нурзат, сага дагы чоң рахмат. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Мына кечээ агайыбыздын чогулушуну, сүйлөгөн сөздөрүнү баарыбыз уктук. Бул жерде агайдын айткан бизге ата-энелерге берген тапшырмаларын аткарганга аракет кылайык. Балдардын сабакка көңүл буруусуна көзөмөлдөйүк. Жана предмет мугалимдери менен тыгыз байланышта болоюк. Мен дайым эле айтып жүрөм. Агайды көргөндө, сөздөрүн укканда өзүбүздү бир ырастап алабыз. Агайдын сөздөрү баарыбызга дем күч берет. Биз агайга бакубатчылык, ден соолук каалайбыз. Бул күндөргө да шүгүр келтирейик. Азыркы болуп жаткан кырдаалдан эсен аман чыгып кетейик. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кандайсыздар? Баардыгыңыздар тынч аман отурасыздарбы? Урматтуу ата-энелер, кечээ мына агайдын кайрылуусун уктук. Аябай жакшы, аябай маанилүү сөздөр айтылды. Биз аларды угуп эле койбостон, баардыгыбыз ушул агай айткан тартипти, агай айткан эрежелерди сактап беришибиз керек. Бул биздин түздөн түз милдетибиз болот. Класс жетекчилери аябай жакшы иш
каттап атышат. Убагында балдарды сабакка отургузуп, топтоп берип атат. Предмет мугалимдер дагы баардыгы убагында сабактарын өтүп атат. Ошого биз дагы класс жетекчилерге бирден түздөн-түз эле жардамы ушул балдарыбызды, кыздарыбызды убагында сабакка отургузуп, убагында кайтарым байланыштарыны бердирип туруу болуп атат. Ал эми агай, сиздин айткандарыңыз баардыгы өтө туура сөздөр, маанилүү, жакшы сөздөр болду. Биз сиздин ушул эрежелериңизди сактап беребиз. Ушул убагында балдарды сабакка отургузабыз. Өздөрүнчө бөлмөлөрү түзүлгөн агай, баардык шарттары бар. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот деп ойлоймун. Бул дагы мына кырдаалга байланыштуу эми ушундай болуп атат. Бул күндөр дагы биз үчүн сыноо болуп атат окшойт. Буюрса баардыгы жакшы болот. Кандайсыз Айсулуу эже, жакшысыз? Иштеп атасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Агайдын түн өткөн голосовойуну уктук. Агай айткандай эле мен дагы Аймаржандарга, Нурелестерге өз убагында саар менен туруп теледеги сабакты дагы көрүп атат. Анан распине дагы ошол телефондон келген сабактарга дагы өз убагында даярданып, китептерин окуп, тапшырмаларын жөнөтүп жатат. Өзүм көзөмөл кылып жатам буларды. Өзүм окутуп дагы жатам, жазгандарын дагы текшерем, анан канча баа алгандарын дагы сурап билип, телефондорго чейин текшерип карап отурам. Мына Гапыр агайдын лекциясын уктум. Алла разы болсун. Чоң рахмат агай эжекелерге, баш болуп Гапыр агайга ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат айтып кетем. Анан ушул агайдын бир сөзүдө мына ишенимдүү деген жери, адам өзүгө өзү ишениш керек. Адам балага ушундай түрткү бериш керек. Ишен кыла алам, мен кылып кетем деген түрткүлөрдү бериш керек дегендей. Бир гана ата энелерден эмес, эжекелерден дагы ошол нерсени күтөбүз. Пасынтпай балдарды сен кыла албайсың, эч качан кылган эмессиң, сен жалганчысың деп пасынтып, жерге урбай, наоборот көтөрмөлөп, жакшы сабактарды мындай сен жакшы окуйсуң, молодец, сенде бар деп наоборот күч-кубат берип, жакшы окутушуну үмүт кылабыз. Чоң рахмат. Алла разы болсун.